кайрадан эле назарыңыздарды Ош шаарына бурмакчы. 15 жашка чейинкилер арасында кырынын расмий өнөктөшү болуп эсептелет. Аларга да ыраазычылык билдирели. Азыр Бишкекчи ауылда сокку өтө кайсыл команданын кандай ойногонун ушул аркылуу билгенге өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Азыр сокку бул жерде өтүргөндөн кийин Гриффенштейн туруп калды дарбазага. Жана Гриффенштейн демек 15 номер менен Алихан Усмановдун тепкен тобу. Азыр болсо өтө жакшы. Үч ауыл Начуй жанага чейинки беттештерде гол жаратууда аларда маселе болгон эмес. Азыр дарбаза бош, гол. Амантур жумуштун баарын жасады, ал эми соккуну Алихан Усманов. Экинчи кабаттан сокку, гол. Ошентип эсеп 2-0 айлана турган болду. Мына команда кырк жаңырат болуш керек. Ооба, мына биринчи таймдын бүткөндүгү тууралуу кырк жаңырды. Марталанбеков команда капитаны 43-чү номер менен, Исмаил Ринатов 29. Азыр дагы бир гол. Оң канаттан экени күн сайын оюндар орун алып атат. Азыр Чүйдүн сонунчу ауылу жана караңыздарчы, өзүмдү көрсөткөнгө аракет жасоо керек. Офсайд жок болуш керек бул жерде. Жана сокку жакынкы бурушка. Эмириш ошол кийинки экинчи жарым финалга даярданып жаткан команда. Баш менен сокку, жана баш менен кайтарып кетти коргоочу. Көрүнүштөр таймашат. Алардын атаандаштары ким болор азырынча белгисиз. Чүй ошентип гол жарата алса кандай эмес. Караңыздарчы, кандай мүмкүнчүлүк бар болчу бул акта. Жана ал учурда ошентип беттеш соңуна чыгып калды.